Аким Кежи YouTube каналына кош келдиңер, урматтуу достор, агайын, эже кандаш, бир туугандар. Силер менен баягы эле мен Гүлжигитмин. Баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүн 3-күн, 15-июнь, Москва убакыты боюнча 10:48 өттү. Мага деген ар бир видеороликтин астына комментарийде жазгандар болуп атат, эме депчи. Туган такси сеники эмеске, иштебей эле кой, башка жумушка чык, которул, ана мына комфорт порт, эконом, тиги бу иштей албайт экенсиң, 4-5 миң иштесең, ал жыйынтыгыңды результат кылып туруп видеого чыгарбай эле кой дегендерчи. Эми туугандар, мен ошол сыяктуу эле ар бир видеороликтин астында айта кетем да, менин иштеген тапкан акчама, менин жыйынтыктарымды көрүп алып видеороликтен башка Москвадагы таксисттер да ушундай иштейт экен деп өзүңөргө тыянак чыгарбагыла, жыйынтык чыгарбагыла. Себеп мен жалкоолон иштеп атам, өзүм үчүн убактым кетсе, анан башка таксисттер кудайга шүгүр иштегендер бар, жакшы эле акча жыйнап атышат, үйүнө жеткирип ашырып акча салып атышат, өзүнө жетип атат, бүт кудайга шүгүр жакшы эле иштеп аткандар бар. Анан мен ушундай иштеп атам. Бүгүн буюрса ошол нерселердин бүт бардыгынын наоборот кылалы дагы 15-июнь деп айтып кеттим. 15-июнь бүгүнкү сменада мынакей примерно 11-ге жакын баштап атабыз. Түнкү саат 12:30-1-лерге чейин иштеп бүтүрөбүз. Акчаны кандай болот экен гадать не будем, короче. Но бүгүн өтө сонун, шикарный шок контент сыяктуу жакшы жыйынтык чыгарганга аракет кылам. Нормальный акча көтөрөлчү бүгүн. Ошо силер иштей албайт экенсиңер дегендер үчүн иштесе кандай болот экенин бир көрсөтүп коеюнчу силерге. Видеодон алыстабагыла, каналга катталып, лайктардан басып, сөзсүз түрдө комментарий жазып коюңарды. Анан ушул видеороликти болгон WhatsApp группалардан жөнөтүп койгула, каналга катталып койгула достор. Көпчүлүк биздин бир туугандарга белгилүү болгондой эле линияга чыгалы. Эми баштайбыз буюрса. Заказ күтөбүз. Дароо кечкек негизи. Гадать не будем, короче, то же самое эле. Вот мынакей. Машинени кече жуугам. Азыр бу нерселерди бака салып коем. Машинени жуугам. Таза. Кудайга шүгүр. Там-тарам. Коэффициент 1,20. Поехали. Кече күнү тиги Gold 312 таксопаркынын Rio X-терди выкупка берип атканына экинчи жолу барып тартып келген да. Ошол жерден Жаннат Бобукеев деген ютубер, блогер, тоже кыргыз жигит видео тартып аткан болчу, мен да тартып аткан болчумун. Анан мен тартып аткан жерге мындай за кадрам акырын кирип туруп, тиги Нурулла таксыр менен учурашып, амандашып, выкупниктерге тиешеси бар кызыктырган суроолорду берип, кичине сүйлөп, суроо жооп кылып сүйлөшүп кеткен болчу. Ана болсо элдер туура эмес кабыл алып турсуңар, комментарийде жазып атасыңар, тиги бала акырын келип мындай учурашып, амандашып, суроолорду берип, анан аягында тиги сакал анын атын айтып, Жаннат сен туура айтасың депчи. Постановоңор бүлүнүп калыптыр, уят эле кыргызым депчи. Туугандар, ал Жаннат ассалам алейкум деп учурашып кирип келгенде эле мен тийишип хакат, выкупник келди деп мындай тамашалашканым көрүнүп турат го. Ал эч кандай постанова эмес, ал тамаша катары, но ошол выкупниктерге тиешеси бар. Выкупниктер кызыккан суроолорду келип жөн эле камерага ойноп берип койду. Ал постанова эмес. Ал мындай спонтанный болуп өткөн эле нерсе. Тарс кадрга кирип келди, выкупниктерге кызыккан суроолорду мындай тиги Нурулла таксырга берип сүйлөшүү сөздөрдү сүйлөп кетти. Ал постанова эмес. Дагы бир жолу айтып кетейин, постанова эмес. Туура кабыл алып үйрөнгүлө, урматтуу туугандар, элдер, агайын, эже кандаш, бир туугандар, таксист кесиптештер. Ушундай. Азыр мынакей бул заказга келдим. Бара турган жерибиз Imperial Plaza дейт, Краснопрудная 12. 57 мүнөт жол жүрөт экен. Акчасы канча болот экен? 1000ден бирок спокойно ашат да. Гарантия берем. Тем более коэффициент менен пассажирди күтүп атабыз эми. Мен пассажирим келатат болуш керек. Ошол эмес билбейм. Пробкалар менен 1 саат 1 мүнөт болуп кетти. 1015 рубль болду. Сбор 266 рубль. Ага 748 рубль түшүш керек болчу. Бирок бул дагы болсо мынакей до 18 июня вечером дейт. Ай, бул да болсо карызга келди окшойт. Буга чейин бир видеодо айттым эле, 10-15 мүнөттө кээде түшүп калат, же кээде 2-3 мүнөттө эле депчи. Мынакей 2-3 мүнөттүн ичинде акчасы түшүп калды. Мынакей.
Тугандар, силерге Атаман таксопаркын сунуштап өтөйүн. Бул парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акчаңарды 24/7-ге ушул тиркем аркылуу чечип аласыңар беймарал. Яндекс заправкалардан дагы 3000 рублга чейин беймарал комиссиясы жок заправка кыласыңар. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасашат. Путевой лист, договор аренды жана башка документтер. Эң негизгиси жаңыдан келгендер үчүн кисартка дагы жардам беришет. Яндекске жана City Mobile'га тутанып иштейсиңер, урматтуу туугандар, айырмасы жок. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесиңер болот. Доставкада, грузовойдо, экономдо, бизнесте бүт улап беришет. Атаман таксопаркы 1 айдын ичинде 2 розыгрыш уюштуруп турат. Ал розыгрыштын башкы байгеси 10.000 рубль. Андыктан туугандар, дароо шашылып ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, WhatsApp'тан сүрөттөрдү жөнөтүп, дароо Атаман таксопаркына уланып, ийгиликтүү иштеп жүргүлө. Россия жергесиндеги таксист кесиптештер. Ассаламу алейкум бардыңарга. Могул имарат, не имарат, ким билет, метропол дейт, гостиница, отельби, не бул. Так, центрден Шелепиха келип калдым. Азыр үй жака домойду күйгүзүп койдум. Үй жака барып, поликлиникага көзүмдү көрсөтөйүн деп атам. Буга чейин поликлиникага барам деп жүрүп, акыры эле поликлиникага туш келген жокмун. Майрам күндөрүндө попал болуп аттым, короткий дендирге попал болуп аттым. Анан өзүмдө страховой полис жок, ошону баягы Ресо Мед деген бар экен, страховая организация, короче, Ресо же Пеко кандай окулат билбейм. Ресо деп окулса керек, скорее всего. Ошодон страховой полис алдым барып туруп. Регистрация, миграционка, ошол паспорттарды эле көрсөтүп туруп, страховой полис алдым. Дароо временный берет экен, 2 айдан кийин постоянно алат экенсиң. Ошол временныйдын негизинде барып поликлиникага, ошо өзүнүн үйүң жанындагы поликлиникага прикреплен болот экенсиң, катталат экенсиң. Катталып туруп, болду. Андан кийин ошо страховой полис менен осмотр бекер экен, акысыз көрүнө берет экенсиң. Ошого кече страховой полистин негизинде үйдүн жанындагы поликлиникага барып, каттоодон өтүп, ошол жерге бекитилип келдим менчи. Анан бүгүн саат 2ден баштап 4кө чейин барып көрүнүп кетсең болот, Паустри боли деп айтып аткан болчу. Ошого мындай карасам вроде бы айыккан, жөн эле коеюн десем, бирок эртемен ойгонгондо кайра эле кыпкызыл да. Анан кичинекейден кийин кайра мындай жок болуп кетет. Ошон үчүн ойлонбой эле, күтпөй эле тарс барып көрүнөйүн дедим. Барып көрүнүп, андан кийин дагы жумушту улантабыз. Так, домойду баскан жерден бир заказ берди. Шелепихадан айда өзүм Шукинская жака келдим, азыр Волоколамкага чыгып, түп-түз үйгө кетем. Кече выкупка машиналар тартып киргизген видеодон комментарий жазып коюптур, бирөө Гүлжигит, өзүң бирөөсүн алып койбойсуң бул, неге албайсың депчи. Туугандар, өзүңөр билесиңер, шарт боюнча 390 000 бериш керек. Жок дегенде 300 000 алдын ала бериш керек. А менде 300 000-ге 287 000 жетпей жатсам, не кылайын? Так, клиникадан кирип чыктым, бардык эле по записи очередь не очередь дейт, бирок по острой боли деп кир деп айтты. По острой боли там очередь жок эле кирет экенсиң. Кирип чыктым, оборудование аппараттары менен глазды текшерди, көздү. Анан акуметил деп таблетка, глазный капли жазып берди. Эмеден чыктым, поликлиникадан чыктым, аз чыгып туруп эле жумушту баштайын деп атам. 15:28 болду, бирок жумуштан чыксам эле мени бир мындай суук кабар күтүп атыптыр. 780 рубль мага штраф келиптир. Бул неге экен десең, могу жерде жазылып турат. Жалпак тил менен айтканда, автоунааны айдап кетип атканда телефон менен пользоваться эткен болбойт экен. Ошондой. А мен мындай кылчу элем да. Рульду кармап кетип баратасың, ама сол кол менен мындай кылып, кээде телефон чукулап калчумун да, балким ошол нерселер түшүп калды, балким же ушундай видеого тартып аткан жерлер түшүп калганбы. Эми постоянно бир жерге токтоп, обочина шашпай видеону запись кылып туруп, анан өчүрүп, анан дальше кыймылдап кетишке окшойт. Ушундай нерсе да бар экен, таң калыштым. Бүт нерсе штраф туугандар. Могу ременди да такпасаңар, камералар фиксировать этет экен да, штраф келет экен. Телефон чукалсаң дагы штраф. Бүт штраф. Элди ушул штраф менен эле андай тарбиялап алышпайбы мен дурайындар. Бир туугандар, Gold 312 таксопаркынан 12 машинаны выкупка деп тартканбыз, 2 жолу тарттым, бир эмес. Ошол таксопарктан машина алган бир 20-30 бала жакын арада июндүн аягында бир жерде чогулушат экен. Ошол чогулушка барып, ар биринен кыскача интервью маек кылып алып берем силерге.
алар кандай алышты, кандай шарттар менен алышты, ыраазы эмеспи, төлөө мөөнөттөрү кандай болуп атат, өз убактысында төлөп жетишип атабы, жетишпей атабы, кыйынчылык барбы жокпу? Так что достор, каналга катталып, жазып, комментарийлерден лайктардан басып, видеолорду WhatsApp группалардан жөнөтүп, актив көрсөтүп тургула. Жакын арада ошол выкуп боюнча балдар менен маек болот. Маалымат алып берем. 6-чы заказ бүттү. 7-ci zakaz bitti. 8-ci zakaz bitti. 9 zakaz bitti. 10 zakaz bitti. 11 zakaz bitti. 12 zakaz bitti. Kısa zakazlardı berip pat-patlarla zakaz atkana atam. 6, 7, 8, 9, 10, 15 minutluk zakazlarla olup. Hazır mınaki 13 zakaz kılıp turman. 14-cü zakazga hazır razılat kılıp barıp kalam. Мына ушинтип айдап кете бересиңер жолду көздөй, өзүңөр навигаторго улам көздү мына бурап коюп, кайра жолго бурап, айнектерди карап коюп, ойлоп айдап кете бересиңер, өзүңөр жолуңарды билип, расслабленно отуруп алып, башта эч кандай бир катып сатып напряжение жок, бемарал. Пассажирга да келип калдым көрсө. Ушунча болуп калыптыр мынакей, өзүбүздүн посольствонун алдына дагы келип калдым. Карагылачы. Кыргыздын желегин көргөндө жүрөктөр үнчүр башкача болот го я. Карагылачы. Ал эми посольствонун алдында карагылачы, 01 регион менен аябай крутой номер экен эми, Камрюха. Көз тийбесин, кеттик дальше иштейли. Карагылачы достор, тетиги эмени, идеяны. Бычоктун макети. Айнектен бери чыгып турат башы көчөгө карап. Сонун экен. Саатыбыз 22:06 болду, туугандар. 16 заказ кылыптырмын. Бензин жанып калды. Бир аз тыйынга бензин уялды, дальше уланталы. Короче, туугандар, Коммунаркадан аэропорт Внукового заказ түшүп калды. 17-ci заказды алып туруп, пассажирга барып, пассажирди алып туруп, ушуну угуп койгула достор. Туугандар, аягына чейин пассажирга жеттим, пассажир отурду, аэропорт Внуково дедим, да деди, поехали. Анан баратып бир поворотто ремонт болуп аткан экен, бизди ошол жака көрсөтүп атты эле. Анан кирейин десем поворот ремонт, объезд. Чо дорогу закрыли десем жооп бербейт. Анан объезд кылып айдап баратсам ыйлап баштады шороктоп. Анан артты карап, эмне кылып, кайрылып, извините, у вас все в порядке, все нормально десем, все нормально дейт, ыйлайт. Анан кайра алдым карап кетип атам, кайра я могу вам чем-то помочь десем, нет, ничем не можете помочь дейт. Влажную салфетку вам дать десем, нет дейт. Анан жолдон кетип баратканда дагы мен да переживать этип баштадым, эмне болуп тур экен деп переживать этип. Анан эметип атсам, аял менен бирөө менен сүйлөшүп калды. Эме дейт, отец погиб дейт, умер дейт, да, короче, отец умер дейт. Ошого шашылып аэропортко. Ошону уккандан кийин ушундай денем зыркырап, мен да бир башкача эле эме болуп переживать этип баштап, ушунча батайдап келдим. Конечно, жол эрежесин бузган жокмун, нарушать эткен жокмун, но батайдап келгенге аракет кылдым да. Аягында келип аэропортко жетип, все, приехали, до свидания, всего доброго вам десем, эшикти ачып, мен бир карап, родители живы у вас тут? Живы, да, слава богу. Извините, я услышал, что у вас отец умер. Примите мои искренние соболезнования. Мне тоже так не по себе стало. Всем берегите родителей. Если вы не отсюда, то почаще звоните, общайтесь с ним. Депч. Шучал, затрогала, ошо нерсечи. Дароо тарсып өчүрдүм, домой до бастым, үйгө эле кетип баратам. Бүгүнкү смена бүттү, туугандар, ушундай болду. Ата-энеңерди сүйгүлө, жакшы көргүлө, урматтагыла, сыйлагыла, өз орунда. Чалгыла, сүйлөшкүлө, колдон келишинче убакытты ажыраткыла, мээримиңерди көргүлө. Ушундай туугандар, печальный неме менен бүттү смена, но аз үй барганда да акчасын эсептеп берген канча болгон. Мага до сих пор шок. Өзүмө келелекмин. Билбейм, мен ушундай чувствительный адам экен. Эмоцияларым искренне болуп аткан учурда силер менен бөлүшүп атам. Бул эч кандай постанова же дуэлич, эки жүздүүлүктү жандырган жерим жок.
бетборда искренний сөздөр, искренний эмоциялар болуп атат. Действительно не по себе стало, да, малач? Кабардыктан да. Эч кимге андай нерсени каалабайм да. Саатыбыз 23:49 болду. Гүлжигит Байкеңер үйгө келдим. Мынакей бүгүнкүгө 18 заказ кылдык. 6067 рубль иштедик. Там бензин, аренда, не аренда, тамак аш, бүгүнкү там штраф, анан глазные капли, ошолорду бензинди алганда 2209 рубль таза калды мага. Жана аэропорттон домойду басып койгон жерден бир заказ кылдым, кыска эле заказ, 15 мүнөттүк жолду. Ошо менен ушунча болуп калды, 6067 рубль грязный, тазасы 2209 рубль. Бүгүнкү менен ошондой болду, урматтуу туугандар, Россия жергесиндеги кесиптештер, видеону аягына чейин көргөн болсоңор, силерге чоң рахмат. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.